ичара бири-бириңерге эч нерсе оформить этпейсиңер, бирок сыртка барганда сурап атат. Ошон үчүн сиз ушул жерден оштун бир комок студент болуп оокат кылып атат, сиздерден товар алып. Ага накладной СФ жазышыңар керек. Аны СФТНди жазышыңар керек. Аларга жазбай салык инспекциясы барып, силерге тийишпеген менен тиге тийишип атат. Вот эту проблему решили. Биз ошол айтып атышпыз. Ал бизге керек моментте. Андай момент болду. Буга чейин болгонун айтып атабыз. Болгон нерсени айткан жокпуз биз. Ошон үчүн базардын кунун учурбай, базардын өзүнүн немеси менен келсе, хорошо. береке болот. Салык кызматы бирок чык мындай колуңарды жүрөккө коюп чынын айткыла. Ал шариатта да туура эмес болуп калат. Жана салык кызматы эмне кылып кыйнап атат? Ошону айтсаңызчы. Булар кыйнаган жок, бирок жолдо ошондой сөз болуп атат. Водительдер айтып атат, бир пакет алып чыксак. Сөз болуп атат, сөз. Оңой сөз. Чөптүн башы кыймылдап атса, бир нерсе болбойт да. Жөнү кыймылдап кетпейт. Дрон учпаса деле саман ушундай кылган. Кичине кыстарма бар эле. Мына ушул сизди пайдаланайлы, мына банкирлер, банктар турат да. Бизге кыскача флешкага запись бербейсиздерби роликтерди? Биз атайын базардын оозуна 5 миллионго экран койгонбуз. Чоң. Эртең мененки саудагерлер кирген малда чыккан малда бир сааттан берип турайлы. Потому что регистрация приложение азыр угутабыз биз, ушуну биз да обязательно ар бир банктан таштап кетсин. Вот видишь? Айтып атат, ишкерлер силердин приложение бар экенин билбейбиз деп атат. Бизде чоң рекламаны шит койгонбуз дейт. Рекламный немеңерди бергиле, күнү түнү бурап реклама берип силерге жардам берели. Ушуну кылайлы, өзү иштейт. Вы свой рекламный ролик бергиле, мисалы үчүн бияка эле эмес. Кара суга бергиле, Ошко бергиле, Жалал Абад, Баткен, бардык ишкерлер биле соцсетьте өчүн. Дордойго, Караколдун базарына, Таластын базарына бардык жерге. Анан эми бүт базарды деле кыдырып жүрөбүз ушул силерди рекламалаш үчүн. Бардык жерге дайыт. Айтып алгыл анан. Менин атым Сардар. Сардар мен Карасу суу фабрикасынын жетекчиси. Биз деле ошо базар менен иштешебиз да. Ошо ЭТТМди бизден бошотконуңар абдан ыраазы болдук. Баягы onu işletkeni spesialist tavuş деле проблема болуп калды да. Баягы мурун 2 бухгалтер иштесе 4 бухгалтер болуп баягы. Бирок азыр кандай болуп атат билесиңерби? Мындай болуп атат. Азыр жыйналыштарга барсам эле, мына бизнестин ээлери айтып атат, ЭТТМдин кереги жок деп. Бирок бухгалтерлерди жыйналышка жиберип коет экенсиңер, алар келип алып ЭТТМ каршы болуп атат. Анткени алардын айлыгы көтөрүлүп, алар дефицитный товар болуп турду бухгалтер. Бухгалтериңен сурачы бар. ЭТТМ керек билсин керек дейт. Себеби анын айлыгын берип мурдакыдан кадырлуу болуп калды. 2 бухгалтер, 4 бухгалтер болдук. Бирөөсү декретке чыгып кетти, экинчиси Бишкекке Малика ашырып өзүм отуруп печать кылып калдым. Анан көзүм карап калды, туурабы? Ошо ыраазычылык билдирип коеюн дедим да ошону. Жумуртка сатасың. Сырттан киреби жумуртка? Азыр тосушту окшойт. Өзүбүз обеспечение чыкты 100%. Убактыңыз болсо көрсөтпөйм. Карасуу менен Аркылы фабрика. Шашпа, буйрса. Азыр только рынокторго.